Аскар Акаев алдыда келе жатқан 4 талапкердің бары ажоо болуға татықты. Октябрь айының 15-інде Қырғызстанда президенттік шайлоо болады. 2016 жылдағы референдумдың негізінде жаңы президенттікке мурункулар ээ болған укуктар берилбейт. Ода күн кечирип жатқан Қырғызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев орусиялык lenta.ru басылмасына Кыргызстандагы шайлоо жана бүгүнкү абалы тууралуу маек берген. Бийликчил партия Сооронбай Жээнбековду президентке сунуштап жатат. Ал элитаны жана элди канааттандырып, алардын койгон талаптарына жооп бере алабы? Аскар Акаев Сооронбай Жээнбековдун өмүр таржымалына көз жүгүртүп айта турган болсок, ал президент болууга татыктуу. Анткени ал буга чейин көптөгөн жетекчилик кызматтарда иштеп келди. Губернатордон баштап өкмөт башчылыкка чейинки бардык жолду басып өттү. Ал муну менен президенттик шайлоого да жакшы даярдык көрүп алды десек болот. Ошондой эле Сооронбай Жээнбековдон сырткары 4-5 талапкерде ажоо болууга ылайыктуу. Анткени аларда жетиштүү тажрыйба бар. Ошону менен катар президенттик пост өлкөдө башкы роль болбой калбадыбы? Эми кыргыз эли акылмандуулук кылып, терең ой калчак, баарын салыштырып көрүп татыктуу башчысын шайлап алат деп ишенем. 2005 жана 2010 жылдагы төңкөрүштөр өз максатына жетти деп ойлойсузбу? Акаев негизи бардык төңкөрүштөр кыйратуучу күчкө ээ. Азыр Орусия Октябрь төңкөрүшүнүн 100 жылдыгын белгилегени жатат. Ушунча мезгил өтсө да бирдиктүү бир пикир айтыла элек. Керек болсо азыр орус окумуштуулары эки жээкке бөлүнүп калышты. Бир тарабы төңкөрүш элге эркиндик алып келген, демократиянын орношуна себеп болгон, өнүгүүгө жол ачкан деп айтып жатышат. Ал эми каршы тарап болсо төңкөрүш болбогондо Орусия планетадагы супер дөөлөт болмок дешүүдө. Кыскасын айтканда төңкөрүш тууралуу бирдиктүү пикир айтуу абдан оор. Маселен, Украинаны алып көрөлү. Уагында СССРдин гүлдөгөн республикасы болчу. Айыл чарба продуктыларынан баштап ракетага чейин өндүрчү. Эми караңыз, төңкөрүш Украинаны кандай абалга алып келди? Төңкөрүш Украинанын бүтүндүгүнө доо кетирип, талкалап салды. 1980-жылдарда коммунисттик идеянын туу чокусунда Грузия менен Украина турчу эле. Мейли, Грузияны мындай кое туралы, бирок Украинага боорум ооруйт. Менин мекеним Кыргызстанга да мындай абалды такыр каалабайм. Кудай 3-чү революциянын бетин ары кылсын. Менин оюмча кыргыз эли алдыда келе жаткан 4 талапкердин бирин тандаса жаңылбайт. Алардан ким келбесин буга чейинки президенттерден жакшы иштерине шегим жок. Бийликти өткөрүп берүүдө төңкөрүш болуп кетет деп ойлойсузбу? Акаев менин оюмча акылман кыргыз эли мындан ары төңкөрүштү каалабайт. Алар буга чейинки эки төңкөрүштөн жыйынтык чыгарышты. 2005 жылдагы төңкөрүштөн кийин бийликке Бакиев, Отунбаева жана Атамбаевтар келишти. Аларга президент болуу шыбагасы буйрду. Бирок жапа тарткан бир гана эл болуп калды. Ал эми 2010 жылдагы төңкөрүштө 100дөн ашуун жигиттер каза тапты. Экономика 10 жылга артка кетти. Кыргыз эли деле туруктуу өнүгүүнү каалап жатат. Тынчтык азыр биринчи орунга чыкты. Азыркы бийликтин негизги ыйык милдети шайлоону тынч жана таза өткөрүп берүү. Сиз да башка саясатчыларда 2005 жана 2010 жылдагы төңкөрүштүн артында өлкөнүн түштүгүндөгү баңги төбөлдөр турат деп айтып келесиздер. Акаев 2010 жылдагыны так айта албайм. Бирок 2005 жылдагы окуяларга нарко төбөлдөрдүн колдоосу болгон анык. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасына бул тууралуу кеңири жазылган. Болгондо да Проон Кыргызстандагы мамлекеттик төңкөрүштүн артында нарко төбөлдөрдүн турганын расмий кабарлаган. Алган эмес, түштүк аймактан чыккан бир нарко төбөл бийликтин бир бутагын берүүнү талап кылган. Бул маселе парламентте ачык эле талкууланган. Маалыматтарда ал өлкөдөгү абалды туруксуздаштыруу үчүн 5000 согушкерди алып келген. Кийин ал президент болом деген дымак менен чыкканда атып кетишти. Бул иш-чараларды даярдоодо АКШнын Бишкектеги элчиси Стивен Янг да катышкан. Ал Грузия жана Сербиядагы революцияларды ийгиликтүү даярдаган. Учурда да кесиптештери аны жайына койгон эмес. Бул тууралуу Борбор Азияны изилдөөчү Александр Князев китеп жазып чыгарган. Анда бардык окуялар толук чагылдырылган. Бийлик сунуштаган кандидат Жээнбековду сынчылар ислам фундаменталисттери менен байланышы бар деп жатышат. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Акаев мен өзүмдүн өлкөмө кире албай жатам. Ошондуктан талапкерлердин кимиси кандай экенине бул жерде отуруп алып баа бере албайм. Мага азыркы талапкерлердин бардыгы бирдей. Шайлоо алдында кара пиардын болуусу кадимки көрүнүш. Ал эми Кыргызстанда либералдуу ислам дини мурунтан эле бар. Мунун коркунучу жок. Бирок акыркы жылдары элди исламдаштырууда фундаменталдык жана радикалдык исламдын жайылуусу абдан коркунучтуу. Булардын жакынкы чыгышты кантип кыйратып жатканына күбө болуп жатабыз. Сиздин оюңузча кийинки президенттин келүүсү менен Орусия жана Кыргызстандын мамилелери кандай өнүгөт? Акаев
Борбордук Азиянын мамлекеттери Орусиянын колдоосу жок эч качан өнүгө албайт деп ойлойм. Бизди орустар менен 200 жылдык тарых байланыштырып турат. Орус мамлекети бизди патриархалдык, феодалдык түзүлүштөн сууруп чыгып, илимди, техниканы алып келишти. Элибиздин сабатын жоюп, көзүбүздү ачты. Ошондой эле Совет доорунда Кыргызстан гүлдөгөн мамлекет болду. Чыңгыз Айтматовдун өзү эле орус-кыргыз мамилеси тууралуу көп нерсени айтып турбайбы? Орусия кыргыздарды жакын досу жана кызматташы катары кабыл алат. Төңкөрүштүн баштоочулары бул орус-кыргыз маселесине келгенде арсар саясат жүргүзүп коюшту. Бирок мунун баары артта калат деп ишенем. Эл Орусия менен тыгыз кызматташа ала турган талапкерди тандап алат деген ойдомун. Орусиянын колдоосу Кыргызстандын келечектеги өнүгүүсүнө жана коопсуздугуна негизги тирек болуучу негизги факторлордун бири. Кыргызстандагы президенттик шайлоону өлкөнүн тарыхындагы бурулуш мезгил деп атоого болобу? Акаев: эгерде азыркы бийликте тургандар демократиялык жол менен жаңы шайланган ажоого бийликти өткөрүп беришсе, анда бул шайлоо Кыргызстандын тарыхында жазылып, келечекте өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болот. Эволюция менен эмгек кандай гана төңкөрүш болбосун, андан алда канча жогору турат. Тажикстанда жарандык согуш болгондо Кыргызстандан кыйла артта калган болчу. Бирок акыркы жылдары Кыргызстан Тажикстандан артта калды. Демек, экономиканын гүлдөп өнүгүүсү үчүн мамлекетте туруктуулук абдан зарыл. Өзүңүз айтып жаткан чыгыш таануучу Александр Князев төңкөрүштөн кийинки республиканын өкмөтүнүн жөндөмдүүлүгүнө анча деле ишене бербейт экен. Сиз анын мындай оюна кандай карайсыз? Акаев: эки төңкөрүштөн өлкөгө моралдык жана саясий зыянын тийгизбей койгон жок. Мунун аркасынан демократиянын принциптерине доо кетип, натыйжада бийликке Крим төбөлдөр 2005 жылдан баштап аралаша баштады. Келечектеги шайланып келе турчу жаңы президенттин алдында чоң милдеттер турат. Биринчи кезекте бийликтен Крим төбөлдөрдү тазалап, андан кийин радикалдашкан исламчыларды жоготуусу керек. Бүгүнкү күндө Сирияда ИШИМдин катарында миңдей кыргызстандык согушуп жүрөт. Эгер алар өлкөгө кайтып келишсе, туруксуздуктун оту тутанат. Бул маселени чечүү жаңы ажо үчүн оңойго турбайт. Анткени анын ыйгарымдуу укуктары чектелген жана ага карата чакырыктар көп болот. Мамлекеттин исламдашып кетүү жагынан жана криминал тараптан да коркунуч бар. Жаңы мамлекет башчы маселелердин баарын чечүүсү керек. Буга эми элдин ишеними жардам берет деген үмүттөмүн.